Assalamu alaikum урматтуу достор, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен биз бүгүн кантип жерди өлчөй тошол боюнча айтып өтмөкчүбүз. Жер участогуну бизче айтканда чекти кантип өлчөй тошоону айтып өтөйлү. Биз ар дайым эле жер өлчөп жүргөн мезгилде узуну 100 болсо, туурасы 10 болсо, демек бул 10 сотик болуп эсептелинет. Мунун баардыгыбыз эле билебиз. Бул боюнча 100дү 10го көбөйтүп коебуз. 100дү 10го көбөйткөндө 1000 болот. 1000ди 100гө бөлгөндө 10 сотик келип чыгат. Ал эми мындай үч бурчтук жерлер боюнча узуну 82, туурасы 46, бул жак туурасы 25, бул жагы 76 болгон учурда кантип эсептейбиз? Ошол боюнча айтып өтөйүн. Демек, мындай учурда узуну 82. 82ни 76га кошобуз. 82ни 76га кошкондо 158 келип чыгат. 158ди эми 2ге бөлөбүз. Андан 79 чыкты. Демек, узуну жалпысынан 79 болуп эсептелинет. Ал эми туурасы 46, бул жагы 25. 46га 25ти кошконубузда 71 чыгат. 71ди 2ге бөлөбүз. 2ге бөлгөндө 35 жарым чыгат. Эми узун туурасыны бири-бирине көбөйтүп коебуз. Узуну 79, 2ге бөлгөндө 79 чыкты. Ошону туурасы 2ге бөлгөндө 35 жарым чыкты. Ошондо 79 35 жарымды көбөйткөнүбүздө 2804,5. Мындайча айтканда 28 сотук 45 десяток жер чыкты. Эгер да мындай кылып койсок дагы болот. 2804 жарымды 100гө бөлсөк 28,45 толук чыгат. Ошентип эсептеп койсок дагы болот, достор. Рахмат көңүл бурганыңыздарга үчүн. Кечине болсо дагы менин видеом пайдасы тийсе кубанычтамын силерге. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Ар дайым жакшы видеолорду чыгарып турабыз. Саламатта болуңуздар. Подписка кылып, коңгурочо түймөчөнү басып коюуну унутпаңыздар.